жалпы бүгүнкү адамзатта байрамдалып жаткан мурунку союз республикаларынын ичинде Кыргызстанда кенен кеңири масштабта майрамдалып жаткан ушул жеңиш байрамы менен баарыңыздарды жеке өзүмдүн атыман Актала райондук мамлекеттик администрациясынын атынан деги эле Актала элинин атынан куттуктап кетүүгө уруксат бериңиздер. Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу кеченин катышуучулары, 9 май майрамы бул биздин өчпөс тарыхыбыздан орун алган, өзүнчө тарыхый из калтырган тарыхый күн десек болот. Кыргыз мамлекеттүүлүгүндө өзүнүн аты айтып тургандай, улуу атамекендик согуштун жеңиши бул биздин өлкөбүздүн өнүгүшүнө, анын ичинде тарыхый түптөлүшүндө өзгөчө бир орду бар десем болот. Анткени миллиондогон кишилердин каны менен келген бул жеңиш биздин жаркын күнүбүзгө, бүгүнкү жашап аткан жаркын келечекти куруп аткан бүгүнкү коомубуздагы аталардын эмгегин айтып кетпесек болбойт. Урматтуу жаш муундар, бүгүн мынакей Актала районунда ушул улуу атамекендик согуштун катышуучусу ардагерибиз калбаган болсо да, бирок ошолордун урпактары, уулдары, кыздары, неберелери бар экен. Мынакей атын өчүрбөстөн бүгүн ушул өчпөс полктун портреттерин көтөрүп келишип отурат. Мугалимдерге дагы жолу айтып кетким келет. Ушул тарыхый окуянын, ушул жеңиштин маанисин ушул келечек муунга айта жүрсөк. Анткени биз аталардын каны менен келген жеңишти, апаларыбыздын оруктагы эмгегин, алардын жасаган мамлекеттүүлүккө жасаган эмгегин биз унутууга акыбыз жок. Ошондуктан баарыңыздарды бүгүнкү жеңиш майрамы менен куттуктап, аталарыбыздын эмгеги дайым түбөлүктүү жашашына, алардын бизге таштап кеткен ушул жеңиш күндөрү, жеңишти майрамдоого болгон бир күнкү мынакей балдарынын, кыздарынын, неберелеринин ушул жаркын күндө жашап атканын бирден бир биз рахматыбыз ушул ата бабаларыбызга болуш керек. Баарыңыздарды ошол бүгүнкү майрам менен куттуктап, дагы бир нерсени баса белгилеп кетким келет. Ушул кичинекей эле биздин Актала жергебизден 2000ден ашуун киши ушул атамекендик согуштун катышуучусу болгон. Анын ичинде бир далайлар келбей калды. Далайлар ушул согуштан алган азаптын айынан ооруга чалдыгышып, майыптыгы бар болуп, бүгүнкү күндө мына арабызда жок болуп отурат. Бирок алардын эмгеги, алардын жасаган жеңишке болгон умтулуусу бизге тарыхый бир сабак болуш керек. Аталарыбыздын өчпөс эрдиги дайым жүрөгүбүздө сакталат. Бүгүнкү майрамыңыздар менен дагы бир жолу